Жогорку Кеңештин депутаттары тарабынан сунушталып жаткан мыйзам долбоору коомдук талкууга коюлду. Бул мыйзамда маркумду узатуу, үйлөнүү, той, кыз узатуу жөрөлгөлөрүнө чектөө киргизүү, аны менен катар сөөк коюудагы айрым жагдайларга тыюу салуу каралган. Бул жаңы мыйзам ошол демилгеленип аткандарга буда ошондой бир штраф салуу жагы каралып, же болбосо баягы административдик жагы каралып, же болбосо бир ушундай бир закондорго таяп ушундай бир иш чара болгону жатат. Бул менимче туура деп ойлойм. Себеби дегенде азыр эбегейсиз мындайча айтканда мындай ысырапка жол берип атабыз да чынында. Ошол эле кыздарыбызды узаткан маалда түштөндүрүү деген нерселер пайда болду, азыр себет деген нерселер пайда болду. Булардын бардыгы көрүп атабыз да жөнөкөй ысырапкерчилик экендигиничи. Анан мына маркумдарды акыркы сапарга узатууда дагы ушул нерселерге мисалы чектөө кирип атат да. Мисалы бир маал же болбосо тойлордо ушундай бир маал деп. Бирок акыркы эмеде маркумду акыркы сапарга узатууда бул нерсе такыр эле союлбасын деп колдонуп атканы, ушул демилгеленип атканы биз үчүн аябай жакшы болуп атат. Чындап эле шариатка ылайыктуу. Коомдук талкууга коюлган мыйзам долбоорун колдоого алгандар арбын. Айрыкча маркумду кара мал союп узатуу, анан калса жетилик, 40 жылдыгын жана ашын өткөрүү бул ашыкча чыгымдарга кириптер кылары айтылууда. Негизи мондай адам кайтыш болгондо колунда бары бар, жогу бар, ага карабай жогу барына теңелем деп абдан жакырчылыкка кетип атат да. Ошол себептен мунугу мыйзамды мен толугу менен колдойм. Негизи аш, той, 40 аш, анан жетилик, анан жумалык дегендер негизи болбош керек. Адам качан өзүнүн шарты келгенде Куранын айттыра берет. Колунда бар адам өткүзө берет экен. А колунда жок адам кыйналат. Туугандары болсо кыйнайт экен. Сен эмне үчүн өткүзбөйсүң 40 ашты? Сенде намыс барбы? Деген ой менен эмне кылат экен? Ал карызга батат. Кредит алат. Мына азыр президенттин чыгарган жарлыктары бул туп-туура. Муну толук эл колдойт деп мен ишенем. Анын колунда жоктор деле ошо баягы намыска таянып союшуп атпайбы? Эми ошо негизи ошо өлкө деле пайдасы жок экен анын. Эми ошонун ичинде Кудай шүгүр ошо биз деле мына имамдар ошого түшүндүрүү немелерди жүргүзүп атат. Эми ош тараптан көрдүм да мен ошо майытка кеткен ошо немелерди ошо жолго оңдоп ошо мижали биз деле ошол баштап көнүп калсак Кудай кааласа ошол өтө пайдасы тиет да, соопчулук көп да ошо. Президенттин ысырапкерчиликке жол бербөө максатындагы жарлыгы чыккан учурда жергиликтүү бийлик өкүлдөрү айылдык имамдар маркум чыккан үйлөргө барып түшүндүрүү иштерин жүргүзүү менен бир кыйла азайган. Бирок колунда бар инсандар бир эмес 2-3төн кара мал сойгон учурлар жок эмес. Эми жаңы мыйзам кабыл алынса, аларга айып пул салынары белгиленген. Чындап эле жарлык чыкканда аябай жакшы болгон. Ошол биз баягы 1 жылдык Талас облусунда статистиканы чыгарганыбызда ошо 70ке 30 болгон да. 70% сойбой, 30% ушундай болуп көп нерселер кыскарып, ошол чыгымдар, анткени бир ысырапкерчилик Аллах Таала китеби Кур'аны Каримде да айтканда, жегиле, ичкиле, бирок ысырап кылбагыла деп. Аллах Тааланын мыйзамы бул. Албетте ысырапкерчиликти бардыгыбыз арамга чыгарабыз. Ысырап болгон жерде береке болбойт деп айтабыз да. Облус казысы Сулумбек Ажы Үзөналиев маркумга мал союп Куран окутуудан мурун айылдын көйгөйлүү маселесин чечип берсе, же кедей кембагал жетим балдарга жардам көрсөтсө, бул маркумга алда канча пайдалуу болорун айтат. Мисалы бир айылда бир маркум кайтыш болду. Анан ошол жерге бизди чакырып сурады да, мен ушул жерге мисалы мал сойбойм, бирок мага сооптуу жагын көрсөткүлө деди. Анан биз айтып бердик, ушундай көчө оңдотуңуз, суу чыгарыңыз десек, ошо мөрзөгө кеткен жолду толук шагыл төктүрүп, даңгыр жол кылып соң кылып берди. Экинчи бир мисалды айта кете турган болсок, ушул эле Талас шаарында бир аттуу баштуу эле бир агаларыбыз келип, мен ушу аш өткөргөндүн ордуна мага бир дагы биз жакшы жолуну, сооптуу жолуну айткыла дегенде биз облус боюнча Куран жарышы өткөрдүк да. Куран жарышы өткөрүп, ошондо канча хатым Курандар окулган болсо, ошонун соонун багыштап, ошондой болду да. Ысырапкерчиликке жол бербөө максатындагы бул мыйзам долбоору Жогорку Кеңештин депутаттары Шайырбек Ташиев жана Замирбек Мамасадыков тарабынан демилгеленген. Нурузбек Шаудомек уулу, Калмурат Мейманбеков, Талас облусу.